Бишкектеги райондордун аталышын өзгөртүү сунушталды. Ысык Атада өспүрүм кызды поезд коюп кетип каза тапты. Жаш балдарды уруштурган энелер боюнча териштирүү башталды. Саламатсыздарбы, эфирде Айтмакчы программасы. Бишкек шаардык кеңешинин 29-июнундагы жыйынында депутат Таалайбек Усубалиев калаанын 4 районунун аталышын өзгөртүүнү сунуштады. Ал райондун азыркы аттары моралдык жыяктан эскирип, тарыхый миссиясын аткарды деп эсептейт. Улуттук идеологияны жайылтуу үчүн кыргызча аттарды ыйгаруу керек экенин айтты. Депутат Свердлов районунун Чыңгыз Айтматов же Манас, 1 майды Турдакун Усубалиев же Жусуп Абдрахманов, Октябрьды Байтик Батыр же Сүймөнкул Чокморов, Ленин районунун Абсамат Масалиев же Исхак Разаков району деп өзгөртүүнү сунуштады. Айтмакчы, буга чейин коомчулукта да Бишкектеги райондордун атын кыргызча атоо сунуштары айтылып келген. 27-июнда Чүй облусунун Ысык Ата районунда 13 жаштагы кызды поезд коюп кетип каза тапты. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, темир жолдогу жөө өтмөктөн поезд кызды сүзүп алгандыгы тууралуу милицияга билдирүү түшкөн. Милиция кызматкерлери окуя болгон жерге барып, 2009-жылы туулган кыздын сөөгүн табышкан. Аталган факты боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Кырсык катталган жерде аталган өспүрүм кыздын блокноту табылып, анда кыз жашоого болгон көз карашын жазып жүргөнү жана чоң энеси менен жашай турганы белгилүү болгон. Учурда иштин жагдайын аныктоо боюнча бардык зарыл болгон тергөө жана ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүп, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Сотко чейинки өндүрүш уланууда. Социалдык тармактарга тараган тасмадагы 2 жаш баланын мушташтырган аялдардын аты жөнү такталып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы 29-июнда кабарлады. Маалыматка ылайык, окуя 10-июнда Кадамжай районунун Абсамат Масалиев айыл аймагында болгон. Айылга төркүлөп барган 38 жаштагы жарандын 8 жашар уулу менен анын сиңдисинин 9 жашар кызы мушташкан. Апалар балдарын урушун тыйбай, аларды мушташууга үндөшкөн. Бул материал Кадамжай райондук милициясынын маалыматтардын электрондук журналына катталып, жаш балдарды уруштурган 31 жаштагы аял жана анын 2 кызы суралып, соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Ал эми 38 жаштагы АГ 2 уулу менен туруктуу жашаган Ош облусунун Алай районуна кетип калгандыгы аныкталды. Учурда бул материал боюнча тергөөгө чейинки териштирүү иштери жүрүп жатат деп айтылат милициянын билдирүүсүндө. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Бизон KGZ сайтынан окуй аласыздар.